Салам достор, менин атым Салиха, каналыма кош келипсиздер. Бүгүн биз жумшак жана даамдуу жөнөкөй булочка жасайбыз. Мен булочкалардын формасын ар түрдүү кылдым. Сиздер да каалаганыңыздардай формада жасасаңыздар болот. Көрүп турганыңыздардай чөкпөйт бассаңыз дагы жумшак. Bir жүргөн жолдорду басып куса болуп, көзүңдөн жаштарың тамып эстедимби. Анда эмесе достор, булочканын каарын баштайбыз. Бир даана жумуртканы чагып алабыз. Аны булочканын камырын колдо жууганыбыз оң болот. Аны аралаштырып, жылымта оборотсузду куюп алабыз. Андан кийин эритилген сливочный масланы салып алабыз. Андан соң кичине чай кашык менен бир кашык дрожь салып, андан соң бир стакан сахар салабыз дагы. Бир пачка разрыхитель салып, бир пачка ванилин салабыз. Разрыхительдин ордуна сода салсаңыздар да болот. Андан соң камырыбызды жууруп баштайбыз. Эгер аз кылам десеңиз, аз кылып, көп кылам десеңиз, көп кыласыз, бирок кошулмаларын ушундай эле кошсоңуз болот. Сахарын азыраак салсаңыздар болот. Булочка анча деле ширин болсо окшобой калат. Унду электен өткөзүп алабыз. Электен өткөзүп алгандан кийин камырыбызды жууруп баштайбыз. Камырыбызды эске алып жумшак жууруйбуз. Канчалык жумшак жуурулган камыр, бышып чыккан булочкалар ошончолук жумшак болот. Эгер каттуу кылып алсаңыз, булочкалар дагы каттуу болот, окшобойт. Анан булочкалар көтөрүлбөй да калат. Камырыбызды жууруп, жумшак кылып алабыз. Көргөнүңүздөрдөй жумшак болду. Камырыбыз кылып бүттүк. Үстүнө пакет жаап, жылуу жерге алып коюп коебуз. Көтөрүлүп чыгышын күтөбүз. Көтөрүлүп чыкты камырыбыз, көрдүңүздөр. Көтөрүлүп чыккан камырыбызды булочкаларга сазып алабыз. Булочкаларыбыздын ичине начинка даярдайбыз. 4 кашык шоколадка мен сливочный масло кошуп, аны аралаштырып, булочканын ичине начинка даярдадым. Сиздер өзүңүздөрдүн каалаганыңыздардай начинка даярдасаңыздар болот. Ал өзүңүздөргө тиешелүү, кандай саласыздар. Эми даяр болду начинкабыз. Булочканы баштайбыз. Кол менен жайып, оңой, тез, баттыраак болот. Кол менен жазып, ар кыл формада чыгарып алдым булочкаларды. Сиздер да ар кыл формада чыгарып алсаңыздар болот. Камырыбыз жумшак болуп турат, көрүп атасыздар. Колго жабышып, ушундай колго жабыша турган болсо, булочкаларыбыз дагы өтө жумшак, соң болот. Булочкаларыбыз даяр болгон соң, листибизге пергамент кагазын салып, булочкаларыбызды тизип чыгабыз. Булочканын үстүнө мен жумуртка сүрттүм. 180 градуста, 200 градуста ысып турган духовкабызга салып бышыра алабыз. Сезимим тамшы айнекке оролады, сыңара кудум, сыңсыйды сыйнаган сол анды жаным, өзүңдү кім оғады. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін. Булочкабызды бышырганга салып койдум. Калган камырыбызды башка формада булочкаларды көгімді айқалады терезесінен, көңілдің айқарады тарыдай ғана, жұмыр жер айналады.
түн аймалайды жарық күніңмен жылытқан бар ғаламды жүр екенсің ау мекендеп қай қаланы сағындырған күнім сен ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткенің сағындырған күнім сен ойладым бүгін сағым болған менің Достор, болчкаларыбыз да бышып даяр болду. Көргөнүңүздөрдөй көтөрүлүшү дагы өтө сонун болгон, жумшак, даамдуу. Сиздер да кылып жеңиздер, сиздерге да сунуштаймын. Эгер менин каналымда биринчи жолу болуп көрүп жатсаңыз, анда подписаться болуп, комментарий жазганды унутпаңыз, лайкты басыңыз. Кийинки видеом чыккыча сак саламатта болуңуздар.